Европада, анчинде бизде Германиядагы мусулман бир туугандарыбыздан, жарандарыбыздан ушундай бир суроо келип калат. Такыбачылыкты кантип карманабыз, чет жерде жүргөндө туруктуулукка кайсы нерселер алып барат? Анткенде ушул ыйманыбыздын нурун сактап калабыз деп көп айтылат. Анан кайсы нерселер көбүн эсе Кудайым анын бетин ары кылсын, жаман нерсеге кириптер кылып тозокко баягы себепкер болуп калат депчи. Ыйманына камылга көргөндөр, кам көргөндөр ушундай суроо көп келет. Буга ошо төмөнкү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сөзү жооп болмокчу, хадиси. Имам Тирмизи бизге жеткирип ос-саххаху дейт. Бул сахих, тастыкталган туура хадис болмокчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга суроо беришкен. Суила Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам ан аксари ма юдхилун нас ал джанната. Көбүнчө адамдарды бейишке киргизүүгө кайсыл амал себеп болот дегенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жооп берип атат. Бул хадисинде эки нерсе менен. Бирок ушу эки нерсеге чектелбейт. Onu Hanafi mazhabtагы алымдарыбыз сонун кылып түшүндүрмө берген. Шейх Мулла ал-Qari, Шейх Бадруттин Айни рахимахумуллахтар. Бул жерде эскерилгени көбүнчө адам затыны бейишке киргизген эки нерсенин бири бул таквалла, такыбачылык. Арамдан сактанып адалдыктоо, экинчиси хуснул хулук, кулк мүнөздүн жакшылыгы деп атат. Жакшы кулк мүнөздүн ээси болуу. Кээ бир адамдар баягы канчалык таквадай көрүнгөнү менен сөзгө маани бериш керек, сезилгени менен, туюлганы менен, бирок мамилеси, кулк мүнөзү начар болгон себептен динге жанагындай жаманатты кылып, өзүнө эле эмес, ислам динине дагы мындай бир кара так жугузгандай элес калтырат. Андан этият болуш керек. Суилан аксар ма юдхилун нас ан-нар. Ошондой эле кээ бир адамдар келип, тозокко көбүнчө кайсыл амалдар себепкер болот адам тозокко түшүүсүнө дегенде факал айтып атат. Эки нерсе анда дагы аль-фаму валь-фаржу дейт. Адам ошол оозуна ээ болбогондук, ашатып сөгүү, бирөөнүн көңүлүн калтыруу, айтор ооз менен, ооздан максат оозунун ичиндеги тилди айтып атат, жана уяттуу мүчөсүнө ээ боло албагандык дейт. Ал дегени адал никенин алкагында эмес, арам байланыш, зина менен, анан оозу менен Аллах Таалага жакпаган, наразы боло турган, наразы кыла турган, Аллахтын ачуусун алып келе турган туура эмес сөздү сүйлөө деп атат. Ар дайым баарыбыз мына ушул такыбачылыкты туу туткан, кулк мүнөзүбүз жакшы боло турган, оозубуздагы чыккан ар бир сөзгө маани берип, эртеңки сурагынан корко турган, жана уяттуу жерине, намысына алакандай ээ чыгып, арамга барбай зинадан сактанууга Аллах Таала мүмкүнчүлүк берсин. Ар кыл жамандыктардан асырап сактаган болсун.